Salam dostlar, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн дагы катталуучубуздун суранышы менен 2017-жылы чыккан Эске түшкөн түн аттуу тасманы көрөбүз. Өзүн бактылуу сезген каарманыбыз үй бүлөсүнүн өтө коркунучтуу сырын билип калат. Көрүүгө даярданып көңүл коюп калган болсоңуздар баштай берели. Достор, эгер сиздерге жасап жаткан иштерибиз жагып күн сайын тасма көрүп, тасмаларыбыз окумуңуздарды кантырып бизге колдоо көрсөтүүнүн жолун таппай жүргөн болсоңуз, сизге өтө бир оңой жолун сунуштайын. Болгону уюлдук аппаратыңызга VPN-ди көчүрүп, биз чыгарган тасмаларды көрөр алдында VPN-ди жандырып Европа өлкөлөрүнүн бирин тандап койсоңуздар, ушундай жол менен тасмабызды көрсөңүз, бизге өтө бир чоң жардам болмок. Бул сураныш менен бирге бизди Москва жергесинде көрүп жаткан бир туугандарыбызга маалыматыбызды эскерте кетели. Эгер сиздин жумушуңузга керектүү документтердин кандай түрү болбосун мөөнөтү бүткөн болсо, биз төмөндөгү айта турган байланыш сандарга коңгуроо кылып, биз Санчо Бек каналынан келдик деп кайрылсаңыз болот. Анткени тууганыбыз сиздин коңгурооңузду күтүп, чалса эле маселесин чече калайын деп олтурган кези. Андыктан калем дептериңиз даяр болсо, +7 977 540 1042. Тасманын башында үй бүлөсү менен унаада бара жаткан Жынсок деген баланын ойгонгондугун көрөбүз. Жынсок уктап калып аябай тердегендиктен өзүн бир аз башкача сезип, биз унаада Жынсоктун атасы, апасы жана бир тууган агасы Юсокту дагы көрөбүз. Алар жаңы үй сатып алгандыктан ошол жака көчүп бара жатышкан. Бир кезде эле жаңы үйүнө жетип, каармандарыбыз үйдүн аябай чоңдугуна суктанышып, ушул жерде Жынсок агасы Юсок жөнүндө айтып бере баштайт. Көрсө бир тууган агасы жашоонун кайсы түрү болбосун өзүнүн мыктылыгы менен айырмаланып, спортту дагы, окууну дагы өтө жакшы алып кетчү. Ошондуктан Юсокту тааныгандардын бардыгы сыйлап, Жынсок да агасы Юсок менен аябай сыймыктанчу. Бирок өкүнүчтүүсү агасы 1-2 ай мурун унаа кырсыгынын айынан буту аксап калыптыр. Ошентип алар кийим кечелерин жайгаштырып жатып, бөлмөлөрүнүн бири бош эмес болгондуктан, Юсокко бөлмө жетишпей калгандыктан алар Жынсокко бир бөлмөдө жата турган болушат. Бир кезде каармандарыбыздын буюмдарын жайгаштыра турган жумушчулардын бири Жынсокко кайрылып, "Бул сенин бир тууган агаң аябай жаш көрүнөт экен" деп жатса эле, Юсок келип алардын сөзүн бөлүп салат. Көрсө Юсок жата турган үйдүн 2-чи кабатындагы бөлмөнүн ичинде үйдүн мурдагы ээсинин буюмдары бар экен. Ал каарманыбыздын атасынан суранып, буюмдарым азырынча туруп турсунчу деп айтыптыр. Анан дагы ал бөлмөгө кирбегиле деп эскерткен болот. Бирок кечинде каармандарыбыз топтолуп алып тамактанып жатса, ошол бөлмөдөн дүңк деген үн чыгып, аны бир гана Жынсок угуп, калгандары эч эле маани бербей коет. Биз үйдөгү илинип турган календардан 1997-жылдын мая экендигин билебиз. Каарманыбыз уктар алдында кулак чыңгасын салып, обондорду угуп жатып, дагы бир жолу дүңкүлдөгөн үндөрдү угат. Анда Жынсок ордунан туруп жанагы ачпагала деген бөлмөнү карап, үндөр энеден чыгып жатат экендигин байкаган аракет кылып жатса эле, ал жерге Юсок келип калат. Юсок инисин алаксытып жүрөк көз эшикке чыгып келели деп кеткен кезде, биз ал жабык бөлмөдө чындап эле бирөөнүн көлөкөсү жүргөндүгүн байкайбыз. Ошентип бир туугандар жамгырга карабай кол чатырларын алып алып, Сулайман тоого окшогон бийиктиктен шаарды карап суктанып турушкан. Бир кезде Юсокко атасы коңгуроо кылып келе калчы дегенден ал үйүнө шашып жөнөп, Жынсокко "Сен шашпай эле бара берсең болот, мен эртерээк барайын" деп эле шашылып кетет. Бирок Юсокко түшүнүксүз бирөөлөр жолдо кол салып, арттан келаткан Жынсок аны байкап калып, кыйкырып эле артынан чуркап Юсокту ордап кеткендерге жетпей калат. Анда Жынсок дароо эле үйүнө барып, бул тууралуу ата энесине айтып эле өзүнүн эси ооп калды. Биз ушул жерде Жынсок уктаган сайын анын түшүнө бир адамдын кыйналып жаткандыгы кирип, түшүнүн айынан тынчтандыруучу дарыларды ичип жүргөндүгүн билебиз. Үй бүлө эртеси ал жерге тергөөчүлөрдү чакырып, Жынсок болгон нерсенин бардыгын айтып берип, унаанын белги сандарын айтып берсе, андай сандагы унаанын жок экендигин айтышат. Ошентип тергөөчүлөр бирөө урдап кетсе, акча талап кылса керек деп үй бүлө менен бирге ал жерден коңгуроо күтүшүп, бирок арадан көп күн өтсө дагы эч ким аларга чалган жок. Күндөрдүн биринде каарманыбыз уктап атып, түшүндө жанагы түштү дагы бир жолу көрүп, ойгонуп кетсе эле, жанагы эшиктен дагы бир жолу дүңкүлдөгөн үндөр чыга баштайт. Бир кезде анын эшиги ачылса, Жынсок коркуп кетип төшөгүн жамынып алып, жанагы бөлмөдөн адамдын элеси чыгып, каарманыбыз тарапка келет. Бирок мунун баары адаттагыдай эле Жынсоктун түшүнө кириптир. Бактыга жараша арадан 19 күн өткөндөн кийин агасы Юсок аман эсен кайтып келип, бирок андан эмне болгондугун сураса, эчтекени эстей албай коет. Ошентип Жынсоктун кубанычы коюнуна батпай, алардын кайрадан бактылуу күндөрү уланып, бири-бирине жакшы жат деген каалоолорун айтып укташып, бирок Жынсок Юсоктун түн бир убакта туруп бир жака жөнөп кеткендигин байкайт. Анда эртең менен каарманыбыз адаттагыдай дарысын ишейин деп, бирок аны түшүрүп жиберип, ошол маалда эле Юсок келип тамактаналычы деп эле каарманыбыз дарысы жөнүндө унутуп калат. Бир кезде Юсок босолагманын жегенден кийин мен иштерим бар деп эшикке чыгып бара жатса, Жынсок ага кайрылып, "Сен оң бутуңа аксайт элең го, эмне үчүн сол бутуңа аксап жатасың? Мен эч нерсени түшүнбөй калдым" десе, Юсок "Сенин көзүңө көрүнүп кеткен окшойт" деп эле кайрадан оң бутуна аксап кетет. Кечинде болсо каарманыбыз жакында экзамен болгондуктан ага даярданып жатып, үстөлүндө уктап калып, түн бир убакта Юсок дагы бир жолу ойгонуп бир жака жөнөгөн кезде каарманыбыз ойгонуп кетет. Анда Жынсок бул жолу агасын аңдыйын деп чечти. Кызыгы үйүнөн аксап чыккан Юсок бир кезде аксабай эле түп-түз басып, тулпар таксиге олтуруп кетип калса, анын артынан каарманыбыз Яндекс таксиге олтуруп алып
эле аңдып жөнөйт. Анда Юсок түшүнүксүз бир жерге барып адамдарга жолукса, ал жердегилер башын ийип Юсокко салам беришет. Ал жердеги адамдарды көрүп калган каарманыбыз үйүнө тергөөчү болуп келген адамдар экендигин дароо эле таанып калат. Анда Юсок жанагы адамдарды урушуп, силердин колуңардан эчтеке келбейт. Бардыгын сөзсүз өзүм бүтүрүшүм керекпи деп эле жанагыларды коркутуп андан нары кетип, каарманыбыз агасын аңдып жатып эле бир заматта таппай калды. Бир кезде эле Жынсоктун артынан жанагы эки адам келип, сен эмнеге бул жака келдиң? Биздин башчыбыз сени деп канча акчасын кетирди, сөзсүз бул жака келип ишти татаалдатышың керек беле деп эле каарманыбызды коолап жөнөйт. Анда Жынсок колдон келишинче качып артындагыларды адаштырганга аракет кылып, акырында бир бурчка бекинип калса, жанагылар көрбөй эле эки жака чуркап кетет. Бир малдыры Юсок анын артынан келип чүпүрөк менен оозун жаап эле уктатып салды. Мындан соң каарманыбыз ойгонсо ал түн уктагандай сабак аткарып жаткан жерден турат. Анда Юсоктун артында жаткандыгын көрүп, эч нерсени түшүнбөй эле ажатканага качып барып, сен менин бир тууганым эмес окшойсуң, менин бир тууганымды уурдап кеткенден кийин алмаштырып койдуңарбы? Кечеги болгон нерселер көз алдымда турат, мен эмне келесоо деп жатасыңбы? Чындыкты айт, сен кимсиң деп эле ажатканадан чыкса, Юсок аны менен күрөшө баштап, сен эмне жөнүндө сүйлөп жаткандыгыңды түшүнбөй эле турам, мен түнү менен үйдө уктадым. Сен кече дарыңды ичтиң беле? Дарыңды ичпесең ушундай нерселер көзүңө көрүнө берет го десе, каарманыбыз дарысын ичпей калгандыгын эстеп, өзүн токтотуп, чындап эле маселе дарыда окшойт деп эле дарысын ичип агасынан кечирим сурайт. Бирок Юсок кеткенден кийин Жынсок маселе дарыда эмес экендигин өзү деле билип турду. Ал Юсокту кылмышкерлер уурдап кеткенден кийин алмаштырып койгон окшойт деп дароо эле бул тууралуу апасына толугу менен айтып берип, апасы бул тууралуу уккан сөздөрүнө ишенгиси дагы келбей, мындан нары кандай кылабыз деп билбей деле калат. Бул убакта бөлмөсүндө отурган каарманыбызга жанагы ачпагыла деген бөлмөдөн дагы үндөр угула баштап, каарманыбыз союлун көтөрүп алып эле текшерип чыгайынчы деп жанагы бөлмөнүн ичин ачып кире баштайт. Ал кирип эле Юсоктун жип менен асылып тургандыгын көрүп эле бир маалда ойгонуп кетет. Көрсө бул жолу дагы Жынсок жөн гана түш көрүптүр. Анда дарысын дагы бир жолу ичип алып ашканасынан кайрадан бөлмөсүнө келе жатса, анын апасы уюлдук аппараты менен бирөөгө коңгуроо кылып жатыптыр. Апасы сүйлөшүп жатып, бул келесоонун бардыгын түшүнүп калган окшойт. Мага сен жөндө сенин артыңан кантип ээрчигенин, эмнени көргөндүгүн бардыгын айтып берди. Бул жака эртерээк келбесеңер болбойт. Маселе оорлошо баштады окшойт деп эле айта баштайт. Сыягы апасы Юсок менен сүйлөшүп жатат окшойт. Муну угуп калган каарманыбыз билбей эле үн чыгарып алып, бир кезде апасы аны издеп жөнөп, бөлмөсүнө карап келейин деп жөнөп калса, Жынсок бөлмөсүнө кантип жетишин билбей, сыртка чыгып жамгырга карабай терезе менен кирип кетүүнү чечет. Ошентип апасы алардын бөлмөсүнө келгичеңде каарманыбыз ордунда жатып калганга жетишип, апасы бир сире карап кеткенден кийин ордунан турса эле, апасы эч жака кетпей бөлмөсүндө дагы деле карап туруптур. Жынсок апасынын көз карашынан эле бул жерде чоң маселе бар экендигин түшүнүп, апасы чыгып кеткенден кийин терезе менен качып, сыртка чыгып калса эле, бул убакта атасы дагы үйүнө келип калган болот. Бир кезде артынан апасы да чыгып, дагы бир бейтааныш бала келип, каарманыбызды алдап соолап эле үйгө алып киргенге аракет кылышып, Жынсок болбой эле атасын түртөт да ал жерден качып жөнөйт. Анда жанагы артынан бейтааныш бала коолап жөнөп, каарманыбыз болгон күчү менен чуркап, көчөлөрдүн биринен тартип сакчылардын кеңсесин көрүп, ошол жака чуркайт. Анда коолап келе жаткан бала бекингенге шашылып, каарманыбызды тартип сакчылар сурак алышып, сиздин айтымыңыз боюнча сизди үй бүлөңүз бир айдан бери алдап жүрөт, бирок сиз чоң эле киши экенсиз, аларга кантип алдандыңыз десе, Жынсок мен өзүм деле билбеймин деп жооп берет. Мындан да кызыгы, тартип сакчылар каарманыбызга, сиз 76-жылкы болсоңуз азыр 41-ге чыгыпсыз, бизге калп эле жөө жомокту айта бересизби десе, каарманыбыз алардын айткан сөзүнө таң калып, мен азыр 21 жаштамын, каяктагы 41 деп эле ооз ачылат. Анда тартип сакчылар, сиз календарга жакшылап караңыз, азыр 2017-жыл дешти. Биз буга чейин билгендей каарманыбыздын үйүндө 1997-жыл деп илинип турган. Уккан кулагына ишенбеген Жынсок ал жердеги адамдардын уюлдук аппараттарын көрүп таң калып, өзүн күзгүдөн карап чаштары агарып чындап эле каарып кеткендигин байкайт. Кантсе да каарманыбызга тартип сакчылар жардам бере албагандыгын түшүнүп, ал кайрадан үйүнө барып, кыйкырынып эле гана чыккыла, чындыкты сүйлөшөлү деп эле ызы чууну баштайт. Бир кезде экинчи кабаттан оогондордун үндөрү чыгып, каарманыбыз жанагы жабык эшикке кирсе, ал жакта манекен жыгылып эле кандар чачырап жатыптыр. Каарманыбыздын артынан Юсок дагы, атасы дагы, апасы дагы кирип, биздин бул жолку аракетибизден майнап чыкпай калды. Анда эмесе окуя башынан болсун, толук 20 жыл мурда ушул бөлмөдө апасы менен кызын өлтүрүп кетишкен. Окуядан кийин тартип сакчылар күнөөлүүнү издеп, бирок канчалык аракет кылбасын эч эле таба алышпай, арадан көп жыл өтүп кеткендиктен кылмыш ишин жаап салышат. Бирок өлгөндөрдүн үй бүлөсү издөөсүн токтотпой, алар дагы көп жыл издеп, жаздын бир күндөрүндө кылмышкерди таап байлап алып эле кыйнай башташат. Ошол аял менен кызды өлтүргөн кылмышкер сен болчуң деп эле каарманыбыздын оозун ачырат. Жынсок укканда ишенбей турса, Юсок окуяны андан нары улантып, биз сени кармап алып канчалык кыйнасак дагы эч эле чындыкты айтпай койдуң. Көрсө чындыгында аял менен кызды сен өлтүргөндүгүң менен болгон окуяны өзүң дагы унутуп калыпсың. Ошондуктан биз сенин эсиңде жок деген сөздөрүң чын экендигин түшүнүп, гипнозду мыкты билген Сон Пак деген адамды чакырдык. Бирок ал деле сени гипноздоп эсиңе сала албай койду. Сыягы өзүң кылган окуяны өзүң эстеген келбей көп кыйналгандыктан мээң такыр эле болгон окуядагы күндү эс тутумуңан өчүрүп салыптыр. Анда Пак бизге өзүнүн сунушун айтып, бул бала 20 жыл мурдагы болгон окуядай абалга келиш керек. Ошол окуя болгон үйдө жашап, сүрөттөр окшошкондо гана эсине келиши мүмкүн. Башка аргасын көрбөй эле турам десе, Юсок бул нерсеге макулдугун берип, каарманыбызды гипноздоп 21 жаштагы абалына кайтарышып, өздөрү анын үй бүлөсү болуп алышат. Көрсө жанагы экинчи кабаттагы дүңкүлдөгөн үндөрдүн себеби
Ал жакка адамдар кирип алып манекендерди даярдап кандарды чачышып, апасы менен кызы өлгөн кезде кандай абалда жатса ошондой кылып сүрөт кыла башташат. Анткени алардын максаты Жинсок ошол сүрөттү көрсө балким бардык нерсе эсине түшөт эле. Өлүм болгон күнү жамгыр катуу жаагандыктан каармандарыбыз жамгыр күндү күтүп жатышып, ишин баштайын деген кезде Юсоктун буга чейинки кылмышы үчүн тартип сакчылары кармап кетип калышат. Ошентип арадан 19 күн өтүп кетип, Жинсоктун гипнозу тарай баштап, ал бир нерседен күмөн санай баштаганда каармандарыбыз иштеринен майнап чыкпай калгандыгын түшүнүшөт. Окуяны айтып бергенден кийин Юсок Жинсокту унаага салып алып, сен ошол үй бүлөнү өлтүргөн зөөкүрсүң. Жакында өзүң дагы өлөсүң десе, Жинсок жооп берип, мен эч кимди өлтүргөн эмесмин. Өзүм дагы өлбөймүн деп жүрүп бара жаткан унаадан түшүп эле качып жөнөйт. Каарманыбыз качып бара жатса, Юсок унаасы менен кырсыкка учурап, алар эсин жоготкон кезде Жинсокту дагы унаа сүзүп кетет. Ошентип ал дагы ооруканага түшүп калды. Бирок ошол маалда каарманыбыздын мээси чайкалып, башынан өткөн окуялар эсине түшө баштайт. 1997-жылдын жаз айлары. Жинсок кулак чыңгасы менен Сунамыр десте деген ырды угуп рахат алып жатса, анын чыныгы үй бүлөсү чакырып эле унаага олтуруп бир жака жөнөп кетишет. Каармандарыбыз бара жатышы унаа менен кырсыкка учурап, өкүнүчтүүсү атасы менен апасы ошол кырсыктан каза болуп, бир тууган агасы болсо катуу алган жаракатынан ооруканада 6 айдан бери жаткан. Бул убакта Кореяда экономикалык каачылык башталып, жумушсуздук көбөйгөндүктөн улам элдерде акча жоктугунан каарманыбыз такыр эле жумуш таппай кыйнала баштайт. Ушундай күндөрдүн биринде дарыгер Жинсокко агаңа эртерээк операция жасабасак болбойт. Акча табышың керек десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей эле интернеттен жумуш издей баштайт. Бир кезде эле бирөө ага байланышка чыгып, менде жакшы жумуш бар, акчасын дагы жакшы төлөп берем, макул десең байланыш сандарыңы калтыр десе, каарманыбыз байланыш сандарын жазып, жанагы адам жумуш жөнүндө айта баштайт. Көрсө буйрутмада бир адамды өлтүрүш керек экен. Муну уккан Жинсок эмне кылышын билбей бир чечимге такыр эле келе албай, бирок акчанын канчалык керек экендигин түшүнөт дагы макулдугун берет. Анда Жинсокту тасманын башында өзү көчүп барган үйгө жөнөтүп, ал жерде бир аял, бир бала, бир кызы менен жашайт, сен балдарына тийбегиниң, аялдын өзүн гана өлтүргөнүң деп жөнөтөт. Каарманыбыз үйгө кирип аялдын баласы менен уктап жаткандыгын көрүп, өлтүрүүгө колу барбай, артын карап чыгып бара жатса эле аял ойгонуп кетип артынан чыгып калат. Анда каарманыбыз аялга, сиз башкысы кыйкырбаңыз, мен бул жерден кетемин, туура эмес ой менен келип алдым, кечирип коебуз деп эле кетип бара жатса, кызы чыгып калып көрүп кыйкыра баштап, Жинсок кыздын артынан кубалап эле, кыйкырып үнүңдү чыгара бербей, мен бул жерден кетип атам деп эле түшүндүрө баштайт. Анда кыз эшикти түртүп жатса, Жинсок ага киргенге аракет кылып түртүп жибергенде бычак кызга сайылып, өлүп калган кызын көргөн аял өзүн кармай албай эле кыйкыра баштайт. Анда каарманыбыз кыйкырба дедим го деп эле аялга бычагын сайып алат. Ошентип эки адамды өлтүрүп алган Жинсок чыгып бара жатып кичинекей баланы көрүп, сен төшөгүңө жатып 100гө чейин санагының, апаң кайтып келет десе, ал бала ишенип төшөгүнө барып, Жинсок ал жердеги сүрөттөн үйдүн кожоюнун көрөт. Көрсө ал адам каарманыбыздын акесин даарылап жаткан дарыгер экен. Анда Жинсок дарыгерге барып, сен эмне үчүн аялыңды өлтүрткөнгө буйрутма бердиң? Ал өзүңдүн үй бүлөңө десе, дарыгер каарманыбызды жакасынан кармап, азыр каатчылык болуп, бардыгыбызда акча жок, аялымдын өмүрү болсо камсыздандырылган. Эгер ал өлө турган болсо, мага өтө көп акча төлөп беришмек. Сен көкме менин кызымды да өлтүрүп койсуң го деп эле Жинсокту жакалай баштап, уруш башталып кетип эле дарыгер өзү бийиктиктен түшүп өлүп калат. Ошентип бул убакта ооруканада жаткан Жинсок өзүнө келсе, анын жанында Юсок келип алыптыр. Ал каарманыбызга ийне сайып өлтүрөйүн деп калса эле, Жинсок мен бардык нерсени эстедим деп айтып бере баштайт. Анда Юсок буйрутма ким бергендигин түшүнүп калып, уккан кулагына ишенбей аябай жини келип, сен ошол кылмышты кылгандан кийин менин үй бүлөмдө бир дагы мүчөсү калбай, туугандарым келип акчаларыбыздын бардыгын алып, мени болсо балдар үйүнө берип салышкан. Мен ошол күндөн кийин сени сөзсүз табам деп өзүм убада берип жүрдүм. Эми чындык эсиңе түшкөндөн кийин ошол кайгы менен сен дагы жаша деп эле ага тийбей кетип калат. Ошентип Юсок өзүнө берген убадасын аткаргандан кийин, менин эми бул дүйнөдө башка ишим жок деп, оорукананын терезесин ачып эле өзүн өзү таштап жиберет. Жинсок болсо буга чейин Юсок ага саям деген ийнени өзүнүн колуна алып, уколду өзүнө өзү сайып, бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Биз тасманын аягында Жинсок эс алуучу жайда жүргөндө анын жанында кичинекей бала келип момпосуй сунуштагандыгын көрөбүз. Көрсө бул кичинекей бала ошол Юсок экен эле. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, башыбызга кыйынчылык келген учурда туура эмес иштерди кылып койбой сабыр кылууну үйрөнөлү.